Тышкы иштер министрлигинин 2024-жылкы маалыматына ылайык чет өлкөдө жалпы 657 миң кыргызстандык жаран эмгек миграциясында жүрөт. Мигранттардын жарымынан көбү Орусияда эмгектенишет. Андан сырткары Казакстанда 70 миңдин тегерегинде кыргызстандык эмгектенсе, Түркияда 32 миңдин айланасында кыргыз жараны бар. Ал эми АКШда 40-50 миң кыргызстандык болсо, Түштүк Кореяда 15 миңдей кыргыз мигранттар иштейт. Расмий статистикага ылайык 350 миң кыргызстандык Орусияда. Алар өткөн жылдын январь-ноябрь айларында гана $2,5 миллиард өлкөгө жөнөтүшкөн. Мекенден, үй бүлөдөн алыс маңдай тер менен тапкан каражаттын артындагы кыйынчылыктар тууралуу түрдүү видеолор ачык булактарда байма-бай жайылып келет. Бул чыгарылышта мигранттар башынан өткөргөн кордуктар тууралуу сөз кылабыз. Сиз чек медианы көрүп атасыз. Бул видео ушул жылдын февраль айында Telegram каналдардын биринде тараган. Окуя ушул Санкт-Петербург шаарындагы спорт клубунда болгон. Анда полиция мигранттарды залдан ашыгып жаткан жеринен жерге жаткырып, колдорун артына коюуга мажбурлаган. Росгвардиянын кызматкерлеринин колунда чоң барскан бар экенин көрүүгө болот. Полициянын маалыматы боюнча залда 50ге жакын адам болгон. Алардын 6 документтери жок деген жүйө менен кармалган. Ушундай эле окуя Краснодар шаарында 13 февралда катталган. Күч органдары Молодые Орлы аттуу мектептин спорт залына мигранттарды издеп киришкен. Алар машыгып жаткан 10-17 жаштагы балдарды жана аларды күтүп турган жакындарын жаткырып текшеришкен. Балдардын биринин ата-энеси уулу жаракат алганын маалымат каражаттарына билдирген. Күч органдары спорт залдын эски дарегинен да, окуя болгон жерден да мыйзамсыз мигранттарды таап алышкан эмес. Бул тууралуу айрым басылмалар жазып чыккан. Кийинчерээк расмий булактар бул рейд мыйзамсыз мигранттарга эмес, мыйзамсыз иштеген спорт клубтарына каршы өткөрүлгөнүн билдирген. Ушул жылдын 14 февралында Москванын базарларынын биринде милиция кызматкерлеринен топурап качкан мигранттардын видеосу интернетте кызуу талкууга алынган. Окуя Принц Плаза соода борборунда жана анын айланасында болгон. Соц тармактарда тараган тасмалардын биринде күч органдары мигранттарды массалык түрдө кармап, унааларга чейин катарга тизип, документтерди текшерүү борборуна алып кеткенин көрүүгө болот. Айрым басылмалар бул көрүнүштү көп буттуу адамдар деп шылдыңдашкан. Күч органдарынын рейдинин жыйынтыгында 426 мигрант мыйзамсыз деп табылып, Орусиядан депортацияланган. Бул тууралуу база Telegram каналында айтылат. Ал эми 2025 жылдын 5 февралында Москвадагы кезектеги рейдтердин биринде күч органдары мигранттарды уруктокмокко алып, дубалга жөлөп текшергени тууралуу видео ачык булактарда тараган. Тасмада Орусияда дээрлик күн сайын мындай рейдтер болуп, мигранттарга каршы күч колдонулары айтылган. Екатеринбургда 2024 жылдын 17 январында ушул сыяктуу рейд өткөн. Бул тууралуу Азаттык орусиялык басылмаларга таянып жазган. Маалыматка ылайык, Россиянын коопсуздук кызматы жана Ички иштер министрлиги, Свердлов облусунун гвардиясы, прокуратура жана Екатеринбург шаардык башкармалыгынын кызматкерлери шаардын курулуш аянтчаларында текшерүү жүргүзүшкөн. Сүрөттөрдөн жана видеолордон коопсуздук күчтөрү ондогон мигранттарды тизип, аларды отургузуп, каз басып жүрүүгө мажбурлашканын көрүүгө болот. Рейдтин жыйынтыгында 150 мигрант текшерилип, 8-нин документтери жок болуп чыкканы, ал эми 4-өөнү аскердик каттоого туруу үчүн чакыруу кагазы тапшырылганы маалымдалган. Нижний Новгород шаарында 2024 жылдын 30 сентябрында полиция менен улуттук кыймылдын мүчөлөрү жатаканаларда рейд өткөргөн. Тасмадан мигранттарды катарга тизип текшерип жатканын көрүүгө болот. 400 мигрант текшерилип, алардын ичинен 4-өөнүн гана документтери толук эмес экени аныкталган. Мындай рейдтер мечиттерде да өткөрүлгөн. Өткөн жылдын 13 декабрында Москванын мечиттеринин биринде жума намазынан кийин бир нече саат бою текшерүү жүргүзүлгөн. 2024 жылдын 3 майында Курган шаарынын жана Свердлов облусунун мечиттеринде рейд өткөн. Рейд учурунда күч органдары менен мигранттардын ортосунда чыр чыккан. Жалпысынан 1000ден ашуун мигрант текшерилип, 40 жаран полиция бөлүмүнө жеткирилген. Жыйынтыгында алардын 30-у депортацияланган. Ал эми бир жыл ичинде 900 мигрант аскердик каттоого алынган. Мигранттар айрым учурларда мыйзам бузуучулардын тизмесине кирип, банк карталары блоктолууда. Орусиянын Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, учурда бул тизмеге 700 миңдей мигрант кирген. Алар өз макамын легалдаштыруу үчүн Орусиядагы ИИМге кайрылышы керек. Банк карталары эскертүүсүз блоктолуп, себепсиз түрдө жогоруда айтылган тизмеге кирип калышкан. Укук коргоо органдары доомат коюп, депортациялап, каражаттарын кайтарып бербей коерун маалымдашкан. Депортацияланган учурда акчалардын кайтарылышы боюнча так маалымат жок. Ошол себептүү айлап жылдап топтогон акча каражаттарын жоготуп алабыз деп кабатыр болушууда. Сахарова миграциялык борборундагы узун кезектер жана тейлөөнүн өтө жай жүрүп жатканын билдирген бир нече мигранттардын видеолору тараган. Ушул эле аймактан депортацияланган мигранттар убактылуу кармоочу жайдын шарттарынын өтө начар экенин айтып, аларга карата күч колдонулганын маалымдашкан. Орусиянын Ички иштер министрлиги 2024 жылы мыйзам бузган. 157 миңден ашык чет элдикти өлкөдөн
чыгарганын маалымдады. Бул көрсөткүч 2023 жылга салыштырмалуу 45%га жогорулаган. Ошондой эле 190 миңден ашык адамга өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарылып, 267 миңден ашык адамга Орусияга кирүүгө тыюу салынганы ушул жылдын 13 мартында белгилүү болгон. Эскерте кетсек, 2024 жылдан баштап Орусия мигранттар үчүн бир катар катаал мыйзамдарды кабыл алгандан тарта Борбор азиялык мигранттарга карата көзөмөл күчөгөн. Жаңы мыйзамдарга ылайык өлкөдө 3 айдан ашык уруксаты жок жүргөн 700 миңден ашуун мигрант көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине кирген. Бул тизмеге киргендер 2025 жылдын 30 апрелине чейин документтерин легалдаштырууга милдеттүү. Ошондой эле ар бир милиция кызматкерине мигранттарды документтерин текшерүү борборуна алып барбай эле кармап, дароо депортациялоо укугу берилген. Мигранттарга карата катаал саясат жана кысымдар дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да күчөп баратат. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында ушул жылдын 20 январынан тарта Дональд Трамп бийликке келип, анын жаңы саясатына ылайык мыйзамсыз мигранттарга карата рейдтер башталды. Американын түштүк аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланып, Мексика аркылуу АКШга мыйзамдуу өтүү мүмкүнчүлүгүн камсыздаган CBP-1 тиркемеси жабылган. 2025 жылдын 28 январына карата Американын айрым аймактарында миграциялык полициянын массалык рейдтери башталып, улуттук коопсуздук министрлиги тарабынан 7300 адам кармалып, ошол эле күнү полициядагы ар кайсыл өлкөдөн келген документтери так эмес миңдей мигрантты аныктап, депортациялаган. CBP-1 программасы иштебей калганына байланыштуу АКШга өткөн учурда дагы мыйзамсыз делинип, депортацияга кабылышы ыктымал. Мигранттар чек арадан өтөрүн же артка кайтарын билбей турушканын айтышкан. АКШда көп жылдан бери жашаган мигранттар азаттыкка берген маегинде рейдтер негизинен жаңы келген жана расмий документтери жок мигранттарга багытталганын айтышат. Ошондой эле алар буга чейин келип, легалдашкан мигранттар үчүн кооптонууга негиз жок. Ошондуктан жаңы келгендер мүмкүн болушунча тез арада документтерин тартипке келтириши керек экенин белгилешкен. Мындан тышкары АКШда көчүүдө документтерди текшерүүгө укук жок экенин, текшерүүлөр негизинен жашаган дарек боюнча жүргүзүлөрүн жана бөлүнгөн офицерлердин саны аз болгондуктан рейдтердин масштабы чектелүү экенин кошумчалашкан. Чет өлкөлөрдө мекендештерибиздин укуктары бузулуп, айрым учурларда алар зордук зомбулукка кабылып, киши колду болгон учурларда катталууда. Орусияда унаа айдап бара жаткан мигрантка 6 жолу ок атылып, алардын бири колуна тийген. Окуя ушул жылдын 14 февралында болгон. Кыргызстандык таксист менен уруша кеткен жол тандабас айдоочусу ок атып качып кеткен. Бирок бир нече убакыттан кийин кармалган. Кийинчерээк колдонулган тапанчанын уруксаты бар экени аныкталып, жабырлануучу кол салуучунун жазадан кутулуп кетиши мүмкүн экенин айтып, элчиликтен жардам сураган. Ушул жылдын 8 мартында АКШнын Чикаго шаарында кыргыз жубайлар Азамат Доронбеков, Бермет Анварбекова жана 5 жаштагы уулу киши колду болгон. Ал эми сиз мигранттардын укуктарынын бузулушуна байланыштуу дагы кандай учурларды билесиз? Оюңузду комментарийге калтырып, бул маалымат менен бөлүшүңүз. Сиздер менен мен Айкүмүш болдум. Сак саламатта болуңуздар.